1991 31 августта легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны кабыл алып, Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү жана демократиялуу өлкө деп жарыяланган. Эгемендүүлүккө жеткен Кыргызстанда биринчи кезекте мамлекеттик түзүлүштү жана республиканын ички жана тышкы саясаттарын аныктоо керек болчу. Бул үчүн адегенде Кыргыз Республикасынын конституциясын иштеп чыгып, жана аны кабыл алуу милдети турган. Кыргыз Республикасынын конституциясы Кыргызстандын элинин эркине жана кызыкчылыктарына ылайык Кыргызстандын коомдук түзүлүшүнүн жана саясатынын негиздерин аныктамак. Мындан тышкары, бул документте республиканын мамлекеттик органдарынын тармактары такталып, алардын түзүлүшү жана ишмердиктери, граждандардын укуктары менен милдеттери бекитилген. Конституция кабыл алгандан кийин бийликтин башкы эшелонунда саясий оюндар күч алып, мамлекеттик бийликтин бутактарында кризистик абалдар түзүлгөн. Кризис өзгөчө мыйзам чыгаруучу бийликти курчуган. 1991 сентябрда парламент экиге бөлүнгөн. Анткени депутаттык корпустун көпчүлүгүн аткаруу жана сот бийлигинин тармактарында иштегендер түзгөн. Алар өздөрүнүн депутаттык кол тийбестик укугун жоготуудан чочулашып, жаңы конституциянын негизинде 1993 жылкы бийликтин бардык бутактарына шайлоо жүргүзүүгө каршы болушкан. Ошол эле депутаттар 1994 жылы 13 сентябрда өздөрүнүн депутаттык укуктарын өткөрбөй туруп, жогорку кеңештин ишине катышуудан баш тартышкан. 1994 жылы 22 октябрда өткөн референдумда эл эки палаталуу парламентти түзүүгө макулдугун берген. 1995 жылы февралда эки палаталуу жогорку кеңешке шайлоолор болуп өткөн. 28 мартта жогорку кеңештин эки палатасынын мыйзам чыгаруу жыйынынын жана эл өкүлдөр жыйынынын биринчи сессиясы иштей баштаган. Алардын арасында чындыкты бетке айткан тайманбастыгы, курчтугу, билими менен айырмаланган Адахан Мадумаров да бар болчу. Алар 2-3 жыл иштегенден кийин технологиясын бүт баарын көчүрүп өтүп кеткенден кийин алардын өзүнүн эрки, частный собственность деп коет. Биз ушинтип эле бутыранды кылып кете берсек кожоюн болот деп. Ал жерде Осмон Акын Ибраимович отурат эле, вице-премьер болуп жүргөн. Мен эсимде телевизордон чыгып сүйлөгөн. Биринчи январга чейин бир колхоз тапкан кала турган болсо, көрсөтөбүз силерге дегенге чейин барган. Баарын бутыранды кылып сатышыңар керек, жоюшуңар керек, жоготушуңар керек деп. Ошол кезде карасаңыз, бир райондун эли байлыгына да башкасына да жеткен бийиктигине да карабастан 30 жаштагы жигитти көтөрүп жогорку кеңешке шайлаган. Ошол кездеги 40тагы кишилер 70-ке, 50дөгү кишилер 80-ге чыкты. Ушундай чоң ишеним болгон. Аябай чоң ишеним. Тилекке каршы ошол ишенимди көтөрүп алып кетчү бир катмар келбей калганда. 105 депутат болсо, ошонун ичинен бир 10-15 гана ошондой келип, калгандары баягы базар келди деп чуркап, ошол кездеги жетекчилерге сыйынып, жүгүнүп, ошолорду ороп, туура эмес жолго салып коюп, аларды түртүрүп, кулатып берип, өздөрү бул жакта жакшы болуп калып, экинчи келген кишиге Кытай коюшуп, мына азыр бүгүн да ошол кырдаал болуп атат. Адахан Мадумаров эгемендүүлүк алган жылдарда пайда болгон Кыргыз элинин эң көрүнүктүү саясатчыларынын бири. Ал өзүнүн оюнан кайтпаган бекемдиги, адамдык нарк-насилдин бузулбоо керектигине консервативдик көз караш менен караган принциптүүлүгү, акыл көрөңгөсү, билим деңгээли, жорго аттын жүрүшүндөй сөз кураган чечендиги менен ойлогонун бетке айткан чынчылдыгы башка саясатчылардан айырмалап өзгөчөлөнтүп турат. Биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Мен бул жигитти аябай жакшы билем. Абдан патриот жигит. Кыргыз эли жери дегенде жанын берген жигиттерибиздин бири да. Мен экөөбүз көп сүйлөшөбүз эл жөнүндө. Бул ушунчалык тарыхты да кыйын билген жигит, экономиканы да окмуш түшүнгөн жигит, маданият, адабият, искусствону да ушунчалык терең түшүнгөн жигит да. Советтик система кыйрагандан кийин өз алдынча эгемен өлкө болуп жаңы тарыхка кадам таштаган Кыргызстан көз карандысыздыктын алгачкы жылдарындагы демократиялык багытынан тайып, өлкөдө социалдык экономикалык кырдаал орулуп,
коррупцияланышкан бийлик өкүм сүргөн. Саясат айдыңында мамлекетчилдик, эл жыргалчылыгы үчүн күрөшкөн саясатчылар эмес, жеке кызыкчылыгын биринчи орунга койгон соодагер, өздөрүн мамлекеттик ишмер атаган популист саясатчылар үстөмдүк кылып баштаган. Саясатта ар ким ар кандай түшүнөт. Кээдер айтат, саясатта тазалык болбойт дейт. Саясатта дайыма эле кызыкчылык үстөмдүк кылат, анан достчулук болбойт. Булардын баары калп. Саясат деген бул жашоонун өзү. Саясат деген бул күрөш. Саясат деген бул жашоодогу баалуулуктарыңдын, ошолордун туруктуу бир кандайдыр бир деңгээлде кармап туруунун бир жолдору. Саясат деген бул кесип. Анан буга сырттан келип кирип калып эле, баягы маселен сокур ишегине операция кыла албаган киши колуна скальпелди кармап алып кирип кеткен болсо, анда киши өлөт. Ошол сыяктуу эле саясаттан түшүнүгү жок инсандар келип саясат менен алек болгондо, саясаттын ашмалтайын чыгарышат. Саясат бул жоопкерчилик. Саясат бул интеллект. Саясат бул акыл эс. Саясат керек болсо бул мамлекеттүүлүктүн эң бир улуу баалуулуктарынын бири катарында ошол саясатчылардын деңгээлинен көз каранды болгон жагдай. Саясатка мен аралашып калдым, анан мен саясатка кирип калдым деген сөздөр мен үчүн түшүнүксүз. Менимче бул табияттан келген нерсе. Себеп ошол мектепте окуп жүргөн кезиңде сөзсүз түрдө мектепте кандайдыр бир активдүү иш-чараларга катышасың, класском болосуң. Анан жанагы биздин кезибизде учком деп коет эле, баягы окуу комитетинин жетекчилиги дегендей болуп. Ошондой болуп эле кайдыгер болбостон эле кирип кетесиң. Анан комсомолго дагы биздин класстан биринчилерден болуп киргем. Ошо эмнегедир жашоого болгон ышкы өтө күчтүү болгон, тезирээк чоңоюуга жасалган аракет болсо керек. Өзүңдүн классташтарыңдын алдында комсомол болуп, комсомол значогун көкүрөгүңө тагып алып кириштин өзү кандайдыр бир башка бир даражада сезилет. Ошентип жүрүп коммунист болдук, аскерде жүрүп. Мен Германияда кызмат кылдым. Ошол жерден артиллерияда, артиллериялык дивизионунун комсомол комитетинин катчысы болуп, бардык армейский группа Советский войск Германия деп коет. Ошондой деңгээлдерге чейин, ВЛКСМдын съезддерине чейин кандидаттыктар көрсөтүлүп, ошондой деңгээлдерге жеткенбиз. Өзүнөн өзү эле адам тартылып кетет. Жашоого кайдыгер болбосоң, айлана чөйрөңдөгү болуп аткан окуяларга кайдыгер болбосоң, ошол кубулуштар эмне үчүн болуп аткандыгына, же тиги бул кубулуштардын кантип токтотуп калуу керек, же тескерисинче кантип күчөтүү керек, ошол жагына ой жүгүртүп баштагандан баштап киши саясатта деп өзү билбей калат. Котовскийдин жакшы сөзү бар го, большевиктер ким экенин билбей туруп коммунист болуп калыптырмын дегендей. Ошол сыяктуу эле жашоодо кайдыгер болбогон көз караш менен аракеттенип жүрүп эле өзүңдү өзүң мындай бир саясатчы катарында сезип каласың. Пришедший к власти на волне демократических процессов в начале 90-х годов, Оскар Акаев становится противником свободных и демократических выборов. После неправомерного избрания на третий президентский срок в 2000 году все поняли, что Акаевы намерены были править страной вечно. Недовольство народа росло, но власть реагировала на это только силовыми способами. В 2002 году проливается кровь жертв аксыйских событий. Проталкивание детей Оскара Акаева в Джугур-Кукенеш в 2005 году сопровождается беспрецедентными нарушениями в ходе парламентских выборов и преследованием оппозиционеров. В итоге 24 марта 2005 года народ Кыргызстана изгоняет Оскара Акаева и его семью из страны. 97 жылдарында анда 32-33 жаштагы депутат элем. Мен Оскар Акаевичке бир жолу кайрылдым. Мен Оскар Акаевич, ушул көз айнегиңизди чечип, башка көз менен карап көрүңүзчү. Сиз өзүңүздүн кичинекей дүйнөңүздү куруп алып, микромир деп айткам, ошол дүйнөңүздөн чыкпай эле баары ушундай болуп атса керек деп жаңылышып отурасыз. Аалам башка. Барып караңыз. Эртең балдарга кандай тамак жасап берем деген үй бүлөт болуп кетти. Ал кездерде ошондой болгон. Ал кездерде нан да жетпей калган учур болгон. Анда да ишенген эмес. Анда да мени жектешкен. Анда да ошол КТР аркылуу эле уламдан улам эртеден кечке чейин согуп отурушкан. Когда лично нас задевает, начинаем говорить антирыночные. А когда задевает 90% сельских жителей населения, говорим, давайте рыночную экономику. Мен Оскар Акаевич бюджетін толтырушын жолын, ошол недвижимостька ар бир квадратный метрден, мына Европа мамлекеттеринде, Америкадагыдай кылып туруп, салыкты 10 чөйтө көтөрүшүңүздү мен сизден сурайм. Мына ошондо бюджетибиз толот биздин.
Очойгон завод фабрикаларды, очойгон фермаларды, очойгон сарайларды сатып алган кишилер бар. 100 гектар жерлерди алып алган кишилер бар. Алар дагы бирдей салык төлөйт, ошол жерде иштеп аткан дыйкан дагы бирдей салык төлөйт. Давайте принципиально боло турган болсок, мында бир пропорционально карап көрөлү. Менчиктин ээси барбы? Ар бир квадратный метринен салыкты төлөсүн. 60-70 жылдарында кыргыз киносу аябай муктаж болгон кезде бизде керемет актерлор пайда болду, режиссерлор пайда болду, театралдар пайда болду. Мына карасаңыз Сүймөнкул Чокморов, Саатбек Жумадылов, мен Берки Муратбек Рыскуловдарды айтпай коеюн. Режиссерлорду карап көрбөйсүзбү? Төлөм Шакеевдин чыгышы, Болот Шамшиевдин чыгышы, Геннадий Базаровдун, Доорунбек Садырбаевдин. Ошол кезде коом ушундай инсандарга муктаж эле. Эмнеге муктаж болду? Себеп алардын ар бир тарткан кинолорун эл кызыгып көрүп, артынан кууп жүрүп көрүп, баалуулуктар ошол кинолор аркылуу тарбия алуу. Кинолор аркылуу адамдын адамдыгын таанып билүү, айлана чөйрөнү билүү. Мына ошондой бир муктаждык пайда болгон. Саясат деген бул бүгүнкү кырдаалдагы түзүлгөн маселеге эмес, эртең бүрсүгүнү кийинки жылы 5 жылдан кийин коом кайсыл жакка кугулуп кетет, өлкөнүн абалы кандай болуп калат, элибиздин абалы кандай болуп калат, ошону аңдый билген кишилер гана саясат менен алек болуш керек да. Тилекке каршы кээде бул кесип, Кыргызстандагы бардык кесипкөйлөр сыяктуу эле аябай төмөн деңгээлге түшүп кетти. Бизде ошон үчүн баягы керемет залкар кинорежиссерлор жок, керемет кино актерлор жок, керемет театр актерлору жок, керемет окумуштууларыбыз жок, акын жазуучуларыбыз жок. Ошол сыяктуу эле мына Исхак Разаковго окшогон, Турдак Мусубалиевге окшогон, Абсамат Масалиевичке окшогон ушундай бир керемет залкар саясатчылар жок болуп турат. Бүгүн ошондой инсандарга муктаждык пайда болду. 2005 жылкы Чоң Азын революциясынан кийин келген бийлик коррупцияны жоюп, өлкөдө стабилдүүлүктү, саясий адилеттүүлүктү орнотууну убада кылган. Бирок берген убадаларын аткарбай, мыйзам бузуу жолдору менен авторитардык режим орнотууга аракет кылган. Парламенттик шайлоолор таза өтпөй, үй бүлөлүк башкаруу күчөп, көз карандысыз массалык маалымат каражаттарын басуу, токтотуу аракеттери күч алган. Ошол депутат болуп жүргөндө мен социалдык тармактын комитети төрагасы катарында аябай каттуу сынга алып жүргөн нерселердин баары мени Бакиев сүйгөндөн, жакшы көргөндөн, же болбосо ошол кездеги өкмөт бүгүнкү күндө Феликс Шаршембаевден сурагыла, өкмөт жакшы көргөндөн ошол кызматты сунуштаган жок. Аябай каттуу сынга алып жүрдү эле, ушул жигитти бир тегирменин ташын таштап көрөлү деп ойлошту. Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Мен бир жыл иштептирмин. 6 жыл ордунан козголбогондорго дагы ушул суроону бербейсиңер. Эмне кылып койду деген. Мен 1 жыл иштептирмин. 1 жылда эмнеге жетише алдык биз? Бүгүн мына мугалимдердин баары ата-энелер каршы болуп мугалимдерге чыгып атат көчөгө. Бизден акча жыйнап атат. Мектепти бөлүп койду. 50 сом берген балдарды бир класста, 500 сом берген балдарды башка класста деп. Бул эмне деген жапайычылык. Ошол кезде ата-энелеринен мектептин оңдоо түзөө иштерине акча жыйнаганды кам буугандай бууган Мадумаров. Ошол кезде 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамак уюштурган Мадумаров. 1 жылда 30% китеп фондун жаңылап берген ошол Мадумаров. 1 жылдын ичинде бүтүндөй пенсионерлерге, баякындай жөлөк пул алып аткандарга un менен, буудай менен, шекер менен, башка менен берип эмес, акчалай түрдө берип калганга жетишкен Мадумаров. Төрөт үйлөрдүн бүт бардык ооруканалар бекер болгонго жетишкен Мадумаров. Муну мен керт башым менен жоопкерчиликке алам деп бардым. Мен ошолорду жасай алдым. Мунун тарых баасын берет. Мен сыймыктанам булардын баарына. Коопсуздук кеңеши болгондогу жасаган иштерди генералдардан сурагыла. Бүгүнкү күнгө чейин тамшануу менен айтышат. Алардан сурагыла. Мен өзүм айтканым туура эмес болуп калат. Мамлекеттик катчы болуп турган кездеги жасалган иштер мына туризмди өнүктүрөбүз деп кыйкырышып атпайбы? Кыйкырбай, башка кылбай эле ошол баягы 1-Ысык-көл дүйнөлүк кинофестивалю. Соңкөлдү Манас жер деген деп жалгыз эле көл менен эмес, бизде керемет Соңкөл деген бар, Нарын жергеси бар. Бизде Арсланбап, Сарычелек деген жергелери бар. Биз ач кыйкырыкты салбай эле акырын эле иштей бергенбиз. 1 жылдын ичинде же болбосо 1 айдын ичинде нечен эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги артисттер келип турчу. Бишкекке биз чакырчубуз аларды.
Экинчиден филармониянын артисттери 30 жылдын соңку 30 жылдан бери Кыргызстанды төрө кыдырып жер жерде концерт берген эмес экен. Мана Керим Турапов баш директор болуп туруп, өзү башында туруп алып, бүтүндөй 7 дубанды кыдырып, элге керемет концерттерди берип келип атты. Комшу өлкөлөр менен чек араларды тактоо маселесинде биринчи президент Аскар Акаевдин убагында кол коюлган эки тараптуу меморандумду Жогорку Кеңеш тарабынан ратификациялоо вазипасы Адахан Мадумаров төрагалык кылган парламентке туш келип, Каркыра жайлоосундагы жерлерди алмашуу чечими эл наразычылыгын күчөткөн. А вот, например, если взять Киргизию, ну, ведь прекрасный пример был у вас, почему было неправильное слово, есть замечательный политик Адахан Мадумаров. Вот как блестяще он решил вопрос, когда возникла спорная история с землей, с Казахстаном. Ведь что интересно, что выиграл-то киргизский народ в итоге всей этой дипломатической игры. Я могу немножечко ошибаться, вы там проверьте, кому это интересно, но если мне память не изменяет, Казахстан получил 600 тысяч гектаров земли, а Киргизия это около, вернее, 600 гектаров, да, а Киргизия около 1000. Это же серьезно, почти в 2 раза. И без войны. Вот это вот таких политиков на наших постсоветском пространстве должно быть больше. Таких политиков должно быть, они должны, по сути дела, решать судьбу своих народов. Те, кто умеет без войны, решить в пользу своего народа. Казахстан тоже не очень убыло, потому что территория Казахстана такова, что 400 туда, 400 сюда, Казахстан это даже не заметил, а Киргизия приобрела. И в итоге все счастливы, и между народами мир, и никакой войны. Ни из-за чего, из-за глупостей никаких не возникает. Но у нас таких политиков очень мало, как Мадумаров. У них катастрофическая нехватка на всем постсоветском пространстве. 2005 жылдын 24 мартындагы 2010 жылдын апрелиндеги окуялар элдик революция деп аталганы менен ал болгону өлкө башында жүргөн бир уч саясий топтордун бийлик талашы экенин, карапайым калктын жашоо турмушу оңолбой, жакырчылык менен жумушсуздуктун күч алуусу, саясий куугунтук, сырткы карыздардын өсүүсү, парламенттик шайлоолордун адилетсиз өтүүсү менен далилденди. Коркунучтуу. Өтө коркунучтуу. 30 жылдын ичинде биз калабызбы мамлекет катарында же калбайбызбы, бул да чоң маселе. Ал бүгүнкү аракеттерибизден көз каранды. Эгер биз токтонуп, биз өз жолубузду таанып, биз баякы ата бабаларыбыз кагып кеткен казыктардын изин таап, ошолордун басып өткөн жолун таап, ошолордун баалуулуктарын кайрадан бирден куржунга топтоп жыйнап, ошол куржунду желкебизге илип алып, кайрадан касиеттүү калк катарында жолубузга түшпөсөк, көрүнгөндү туурап жүрүп, көрүнгөн менен мындай бир баалуулуктарыбызды алмашып отуруп, биз жок болуп кетүү коркунучубуз бар. А эгер биз баягы эле кагылган казыкты кармап алып, өзүбүздүн инсандык, улуттук нарк населебизди жоготпой кармап калган болсок, анда биз башка өлкөлөргө, өзгөлөргө тең болуп жашап кетүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал өзүбүздөн көз каранды. Эртеңин бүгүн курам деген азаматтар чыкса, ошолорду колдошубуз керек. Жок, бизге кечекинин баарын талкалап туруп, эртеңимди бүгүн баштайм десе, анда терең жаңылыштык болот. Бизден акылдуу, бизден эстүү азаматтар өткөн бул дүйнөдө. Геродоттун бир керемет сөзү бар го. Өткөнгө таш ыргытсаң, келечек замбирек менен күтүп алат дейт. Ошондуктан мен 30 жылдык тарыхтын ичинде бир да жолу коммунисттик системаны, жаман коммунисттик система жарабайт деп айткан жокмун. Ал менин эртеңим, ал менин аталарымдын, менин энелеримдин, бизден улуу муунтун момундай керемет курган заманы.
Эгер сен алардан акылдуураак болсоң, алардан күчтүүрөөк, эстүүрөөк болсоң, аларга тийбей туруп, алардан мыктыраак коомду түзүп алчы. Бир сонун сөз бар да. Сен дейт мыкты болуп жетишип калган болсоң, ал сенин жетишкендигиң эмес дейт. Сен ата энеңдин жетишкендиги дейт. Эгер сен ушунчалык кыйын экендигиңди далилдегиң келсе, сен балдарыңды ошондой жеткирип алчы дейт. Кандай дейсиз? Биз ушинтип эле асмандан түшө калгандай болуп эле жер тепкилеп кыйын болуп калган жокпуз да. Бизди тарбиялаган ата энебиз, бизге илим билим берген мугалимдерибиз улуу муун болду да. Ошолор мыкты болду бизден. А эгер биз алардан да мыктыраакпыз, кыйыныраакпыз дей турган болсок, биз кийинки муунду тарбияласак болот эле, бирок кийинки муунду тарбиялаганга биздин күчүбүз дагы, алыбыз дагы жетпей атат. Көпчүлүгүбүз Кудайга ишенебиз дегенибиз менен чын-чынына келгенде күнүмдүк турмушта биз акчага көбүрөөк сыйынып калган коомдо жашап атабыз да. Анан ушундай убакта жанагы көп сөз болуп атпайбы, олигархтар келип башкарып атат, дегендей болуп атат, мындай болуп атат, шайлоодо ошолор жеңет дегендей сөздөр болуп атат. Ошондой адамдардын мүмкүнчүлүгү чоң болуп атат да. Себеби акча үчүн, кара курсак үчүн ар бир адам көп нерсени жасаганга даяр да. Анан ошондой коомдун арасында сизди көп айтышат, сөзүнөн башка эч нерсеси жок. Тилинен чаң чыгат, бирок эч нерсеси жок деп. Сиз эмнеге ишенесиз? Ошол тил бул Кудайдын берген байлыгы. Тил бул Кудайдын берген байлыгы. Муну эч кандай акчага сатып ала албайсың. Бул жараткандан берген бир керемет нерсе. Бардык нерсе тил менен башталат. Оюңда болсо тилиңе чыгат. Оюңда болбосо тилиңе эч нерсе чыкпайт. Биринчиден, экинчиден биздин элибиз аябай кылымга арткан, залкар, көрүнгөсү терең эл деп айтабыз го. Биздин элибиздин эң туу туткан макалдарынын бири кайсы? Өнөр алды кызыл тил. Өнөр алды кызыл тил. Канча өнөрүң болсо болсун, бирок баарынын алдында тил. Тил бул акыл. Тил бул билим. Тил бул илим. Тил бул ой жүгүртүү, философия. Анан чексиз байлыгым ушул менен. Баягы акчасы көп банктары бар, анан ресторандары бар, анан тигиниси завод, фабрикалары бар дегендер менин тилимди сатып ала албайт. Алардын байлыгы жетпейт. Ишенсеңиз, байлык жетпейт дагы. Ошондуктан мен чексиз баймын. Биринчиси бул. Экинчиси, Черчилль менен баштадыңыз. Черчиллдин дагы акчасын сөз кылган жоксуз да. Сигарасын сөз кылган жоксуз да. Шляпасын сөз кылган жоксуз да. Же таягын сөз кылган жоксуз да. Черчиллдин эмнесин сөз кылдыңыз? Тилин. Минген машинасында сөз кылган жок. Минген машинасында канча жолу премьер болду, кандай жеңиштерге жетишти, аскер министри болгон, деңиз министри болгон. Аларды айткан жоксуз да. Айткан сөз. Эмнени айткан сөзүн айттыңыз. Бул тил. Бул адамдын ой жүгүртүү кабилетинин деңгээли. Тил. Толстойду деле канча жыл жашады, кандай жашады, эмне болуп жашады деп айтпайсыңар. Толстойдун эмнесин айтасыңар? Тилин. Эмне кылды? Жазып кетти. Айтматовдун деле банкын айтпайсыңар да. Туурабы? Айтматовдун самолетун же болбосо Айтматовдун үйүн, Айтматовдун пальтосун же таштап кеткен көйнөгүн айтпайсыңар. Эмнесин айтасыңар? Тилин. Айтматовдун тили деп окуйбуз. Демек бул эмне? Исхак Разаковдун жасаган иштерине сейрек киши айтат. Бирок Исхак Разаковду алдына киши салбаган чечен деп айтат. Токтогулдун эмнеси калды? Тили калды. Тоголок молдонун эмнеси калды? Тили калды. Жусуп Баласагындын эмнеси калды? Тили калды. Үйү калды. Же минип жүргөн аты калды. Эмнеси калды? Тили. Бул байлык. Чексиз байлык. Ошон үчүн бүгүн ресторандары бар, машиналары бар, банктары бар дагы кетет. Эч нерсе жасай албайт. Мүмкүн керек болгон учурда тарыхчылар изилдеп Модумаровдун тилин таап чыгат. Агай, сиз мунун бир интервьюңузда айттыңыз эле да.
тил көркүнөн чыгарып жакшы сүйлөш үчүн кыргыз тилинде бул китептерди, орус тилинде бул китептерди депчи. Кыргыз тилиндеги эсимде калып туруп, орус тилиндеги эсимен чыгып кетти. Ошону бир кайталап коюңузчу. Кыргыз тилиндеги эсиңде калгандар кайсы экен? Каныбек Жантөштүн, Касымал Жантөшев. Касымал Жантөштүн каныбеги, андан кийин Сынган Кылыч, Келкелди Айтказ. Барекелде. Азамат. Атың ким? Нишанбай. Нишанбай. Барекелде. Мындайда биз көпчүлүк учурда өзүбүз деле күбө болобуз. Мына ашканаларга киребиз, ошол жерге кирип барганыңар деле сураганда эле өзүңөр бири-бириңер менен сүйлөшкөндө кандай сүйлөшөсүңөр? Аябай аралаштырып бересиңер. Силер тамак жегенде кандай дейсиздер? Маселен, торттун үстүнө оливияны кошуп жейсиңерби? А эмнеге? Жийиркенесиңер да, туурабы? А эмнеге керемет, көркөм, таттуу тилибизди аралаштыра бересиңер? Орусча кошуп бересиңер. Ким эмнеге жөндүү болсо ошонун баарын кошуп бересиңер. Ошондуктан тилдин касиети кетип калат. Тилдин көркөм бир керемети кетип калат. А орус тилинде дегенде жалгыз мен эмес, орустардын нукра адабий тилинде эң тили таттуу деген жазуучулардын бири Тургеневдин тили деп айтылат. Анан Чеховдун тили деп айтылат. Adahan Madumarov. Ben kendisini önceden de tanıyordum, uzaktan tanıyordum. Мен Адахан Мадумаровду буга чейин алыстан таанып билет элем. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши деп бекеринен айтпаса керек. Адахан Кимсанбаевич аябай жөнөкөй, анан чынчыл киши экен. Бул киши менен бир канча күндөн бери биргебиз. Аны жакындан тааныган сайын сый урматым дагы да күчөдү. Ар бир сөзүн терең ишеним менен сүйлөйт. Мени аябай таасирленткени да ушул болду. Негизинен саясатчылар бир гана саясатты гана сүйлөй алат. Бирок Адахан мырза санаат, философия, тарых, психология, адабият болобу бардык темада эркен сүйлөй алат. Муну мен ал киши менен бир канча күн бирге жүрүп байкадым. Биз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө да маектештик. Мадумаров өз өлкөсүндөгү, Орто Азиядагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан бүткүл окуялар боюнча өтө көп маалыматка ээ инсан экен. Башкача айтканда, бир саясатчынын мынчалык интеллектуалдуу болушу мени чындыгында аябай таасирлентти. Биздин залкар элибиз 60ка чыккан атаңдын алдап акылын ал дейт. 30-unda орогор болбаган бала дейт. Мына ушундай сөздөрдөн улам философияны сиз айткандан улам айтам. Биз дээрлик ушул 90га жакындап калган Турдакын Усубалиевич менен 70 жаштагы Абсамат Масалиевич менен депутат болуп олтурдук. Ушул Абсамат Масалиевич менен Турдакын Усубалиевичтин экөөнүн акылын, экөөнүн тажрыйбасын бизге окшогон 35-30дагы жигиттердин 60-ын коюп койсоң, ал экөөнө жетпейт. Жетпейт. Орустар айтат го, бир таяк жеген кишиге 10 таяк жебегенди алмаштырабыз деп. Туура? Бир таяк жеген кишиге 10 таяк жейелекти алмаштырабыз дейт. Бул не деген сөз? Бул тумшугу ташка тийип, турмуштан бир сабак албаган киши, ал арзан деген сөз. Эмне үчүн жылгалардан түшкөн сууну дагы кымыз ичкенден кийин болобу, шорпо ичкенден кийин болобу иче берет. Бышкан суу деп. Таштан ташка, аскадан аскага урулуп, кагылып келип, суу өзүнүн керемет касиетине жетет экен. Бээнин сүтүн дагы момундай эле кылып куюп, чаначка куюп коюп койсоң, ал бир аз тургандан кийин бузулат. Аны эми үчүн бишкек менен кагат. Эми үчүн ошону сабайт. Бышырат. Ошол сыяктуу эле турмушта дагы адам өйдө туруп, кулап, ыйлап, күлүп, тоңуп, тердеп, ач калып, ток калып, уйкуга тоюп, уйкусуз калып, мүдүрүлүп, кайра кулап, кайра туруп, мына ошондой болгон баскычтарды басып өткөндөн кийин адам өзүнүн адамдыгын түшүнөт. Адам
жаш кезде эч качан суроо койбойт. Мен киммин деген суроону койбойт. Адам жаш кезде, тажрыйбасы жок кезде мен эмне үчүн бул дүйнөгө келдим деген суроону койбойт. Мени жараткан эмне үчүн жаратты деген суроону койбойт. Адам ушул суроолорду берип баштайт качан? 40-50ден өткөндөн кийин.